Мамина Исакова Каныбек Исаковтың бир тууган эжеси. Профессор коомдук ишмер жети бир туугандын 5-селе деп эскерет бир боору. Ал иниси кант диабети менен ооручу дейт. Өткөн жылкы дүйнөнү каптаган пандемия учурунда оору Каныбек Исаковго да тийген. Мындан улам күтүүсүз эле о дүйнөгө кете берди деп эскерет. Кыргыздар башкача түшүнөт. Бул студенттик поликлиника деген сыяктуучу. Жок, ал Бүгүн 4-июнь Каныбек Исаковтун туулган күнү. Көзү тирүү болгондо 52 жашка чыкмак. Бул күнү Ош мамлекеттик университетинде анын кесиптештери, шакирттери, студенттери эскерүү кечесин уюштурган. Мында профессорго арналган көргөзмөлөр коюлган, алгач ага арналган ырсаптар жана басып өткөн жолу туурасында эскерилди. 7 айдын ичинде бир жактан келип кала тургандай эле жол карап келатабыз. Биз ал жагын кандай болгонун түшүнө албай калдык. Качан ушундай бир жаман окуя болгондо гана бизге кабар келди. Ошондон ушу күнгө чейин эле себебин түшүнө албай, эгер ушунчалык ошо элдин башына түшкөн оору тийсе, ушунчалык эл айыгып кетип атат. Эмне үчүн бул айыкпайт деген гана нерсе менен жашап келатабыз. Тууган урукту кыжаат кылбайын деген ойдо бизге ушундай кичине грипп тийиптир, үйдөн эле дарыланып атат дегенде гана уктук да. Бир күн, 2 күн арасында эле ушул иш болуп кетти. Мамлекеттик университетинде алгач окуу жайда тарбия иштери боюнча декандын орун басары. Декан тарбия иштери боюнча проректор болуп улам жогорулап, кийинки ректор болуп 8 жыл иштеген. Андан соң билим берүү жана илим министри болуп толук 1 жыл иштеген. Пандемия учурунда жоопкерчиликтүү жумушунда да билим берүү тармагын үзгүлтүккө учураткан жок дешет эскергендер. Эми Каныбек агай раматтылык бул билим берүүнүн дыйканы болчу, реформатор жетекчи катары таракта калды. Мына Ош мамлекеттик университетинин жетекчиси болуп турганда эле мына канчалаган чоң иштер жасады. Жүздөгөн шакирттерди чыгарды. 30дан ашуун мамлекет менен кызматташуу түздү. Ушу Каныбек Исаковдун жасаган иштери абдан көп. Билим берүү министри катары дагы мына бешенесинде жана онлайн пандемия учуруна туш келип калды, бирок онлайн окутууну үзгүлтүккө учураткан жок. Каныбек Исаков Ош мамлекеттик университетинде ректор болуп иштеп турганда алгылыктуу иштерди жазаган. Аталган окуу жайдын Борбордук Азиядагы эң мыкты 5 университеттердин катарына киргизген. Эң мыкты жетекчи болуп мугалимдердин айлыгын көтөрүлгөн. Бир топ мыкты дасыккан шакирттерди чыгарган. Бизди дагы колубуздан жетелеп жүрүп тарбиялады. Адамга мамиле кылганды, жумуш жасаганды, иштегенди, бардык баягы коомдук бир мындай муравалык этикеттерди дагы агай ушул жетелеп жүрүп үйрөттү. Бүгүнкү күндө биз ушул шакирттери ушундай бир кыргыздын бир Кашкөй Мекенчил уулунун шакирти болуп калган болсо биз дагы сыймыктанып, биз Каныбек Исаковдун шакирттерибиз, Каныбек Исаковдун тарбиясын алганбыз, дайым көкүрөгүбүздү көтөрүп сыймыктанып айтабыз. Профессор акыркы министрлик ишинде да 1 жыл аралыгында бир топ билим берүү тармагы алдыга жылганы байкалган. Пандемия оор кырдаалга туш келсе да онлайн окутуу системасын Орусия, Казакстан жана Өзбекстандын биринчи болуп Кыргызстан ишке ашырган. Эскерүү кечеде артында өлбөс из калтырган улуу инсандын экинчи өмүрү түбөлүктүү улана берери айтылды. Миргүл Эшбаева, Мирбек Конокбаев, ынтымак.